Урматтуу окуучулар, 10-класс үчүн алгебрадан видео сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даярсыңарбы? Карантинде отуруп зерикип калбадыңыздарбы? Ошондуктан маанайыбызды көтөрүү үчүн кичине видеороликту көрүп алайлык. Урматтуу достор, сөз таптаган, сөз баккан адам катары айтайын дегеним, абайлап сүйлөсөңүздөр. Жакшы жаман сөздүн да күчү бар, таасири бар. Биз канчалык каалабаган нерсеге ошончо карама каршы күч иштейт. Ойдон да, тилден да кетпейли, ойлонуп талдап сүйлөйлү. Кандай оору болбосун, корккон, көңүлү чөккөн адамдарга биринчи жармашат. Андыктан көңүлдү көтөрүп, маанайыбызды түшүрбөйлү. Адамды сөз өстүрөт, сөз өлтүрөт. Сөздүн касиети күчтүү. Келиңиздер, жакшы сөздү оозубузга алалы. Анткени элдин оозунда болсо Кудайдын кулагында болот демекчи, жакшы сөзгө да, жаман сөзгө да периште омин деп бата берет. Кудай буйрса баары жакшы болот. Биз биринчи жакырк эмеспиз. Адамзат тарыхында мындан оор күндөрдү, канча сыноолорду адамдар башынан өткөрүп, сабырдуулук менен жеңип келишкен. Кудай буйрса биз да жеңебиз. Ага толук шартыбыз бар, Кудайга шүгүр. Өлүм башка, дарт башка дегендей, 40 жыл согуш болсо да беажал чымын өлбөйт. Кудайдын буйругу болмойнча кумурсканын да буту сынбайт. Баары Кудайдын буйругунда, бир жагынан өзүбүздүн колубузда. Жакшылык жамандыктын себепкери адам да. Жакшы ниет, тилек кылалы. Адам сөздүн кулу. Көрө албастык, ичи тардык, жек көрүү, бирөөнү жамандоо, башка терс сапаттар адамдагы энергияны алып оорукчаңгыларын жакшы билебиз. Илдетке чалдыккан адамдарды жек көрүп күнөөлөбөй, аларга Кудайым шыпа берсин, сакайып кетишсин деп бата тилейли. Өзүбүз да каниет кылайлы. Кудайга чексиз шүгүр, жаныбыз тынч, алты саныбыз аман. Биз өзүбүз менен өзүбүз жаман оюбуз, жаман сөзүбүз менен күрөшүп, алсырап, тынчтыгыбызды жоготуп, илдетти өзүбүз чакырып жатабыз. Кудай сактасын. Оорунун кадырын соо билбейт демекчи, канча адамдар азыр башка оорудан азап тартып өлүм алдында жатат. Канчасы күнүнө миңдеген акча сарптап өлбөйүн деп аракет кылып дарыланып жатышат. Канчалары боорун алмаштырып, канчалары айыккыз илдетке кабылып, даба издеп, Кудайга зарлап үнү жетип, бир түндөн аман чыкканына ыраазы болуп жашап жатышат. Канчалары түз жолдо кырсыкка кабылып мүрт кетип жатышат. Канчалары түндөн чыкпай жарык дүйнө менен коштошуп жатышат. Ойноп жүргөндө алабы, онтоп жатканда алабы, ким канча жашайт, качан өлөт бир Кудай билет. Дарегин билбеген илдетке уккан көргөнүбүз менен ушунча башалабаң дүрбөлөңгө түшүп, Кудайды да унутуп калдык. Кудайга шүгүр дебейлиби? Кийимибиз бүтүн, курсагыбыз ток, үйүбүз тынч, жакындарыбыз, балдарыбыз жаныбызда, уйкубуз тынч. Дагы эмне жетишпейт? Мамлекет бүт шартты түзүп берип жатса, кимдир бирөөлөр биз үчүн күндүр түндүр тынымсыз иштеп жатса, кимдир бирөөлөр айлап жылдап тапканын чөмүчтөп чачып жардам берип жатса, Кудайга шүгүр деп ыраазы бололу. Пейлибизди оңдойлу. Кудайга шүгүр деп каниет кылалы. Аман эсен бул күндөрдөн өтөлү деп тилек кылалы. Бири-бирибизге жылуу сөз айтып өмүр тилейли. Биримдикте, ынтымакта, тартип менен бул сыноодон татыктуу өтөлү. Жаман илдеттен арылып, сергек жашоого кайталы. Биз үчүн өмүрүн тобокелге салып иштеп жаткан дарыгерлерге, күн түндө эмгектенип жаткан баардык тиешелүү тармактын адистерине, ажообузга ыраазы болуп бата берели. Коюлган талаптарды так аткарып, жылуу үйүбүздө, жылуу сөзүбүз, жылуу мамилебиз менен жакшы күндөргө жетели. Артыбыздан өсүп келе жаткан муундарыбызга үлгү болуп, татыктуу жашоого үйрөтөлү. Сабырдуу, кайрымдуу, кечиримдүү бололу. Бири-бирибиздин кайгы моңубузду, кубанчыбызды бөлүшө билели. Шүгүр дейли. Баарыңыздарга тилегеним ден соолук, бакубат жашоо, заманыбыз тынч болсун. Эң негизгиси жаманчылыкты аманчылык жеңет. Аман бололу, сабырдуулук менен жакшы күндөргө бирге жетели. Кане эмесе маанайлар көтөрүлүп алдыбы? Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы турундунун физикада жана техникада колдонулушу. Сабактын максаты окуучулар турундунун физикада жана техникада колдонулушун билип алышат. Анын колдонулушуна карата маселелерди чыгара алууну үйрөнүшөт. Окуучулар ой жүгүртүүгө, өз алдынча иштөөгө үйрөнүшөт. Ошону менен биргеликте окуучулар онлайн сабактарга катышууга
жана тапшырмаларды үйдө өтүрүп онлайн тапшырууга даярданышат. Туындунун физикалык, айрыкча механикалык мазмуну жөнүндө мурунку сабактарда жетишерлүү айтылган. Кайталап коеюн. Эгерде чекит бир калыпта эмес кыймылда болсо, анын кыймыл закону x барабар x менен аныкталса, анда кыймылдын ылдамдыгы кыймыл законунан t боюнча алынган биринчи тартиптеги туундуга барабар болот. Кыймыл законунан t боюнча алынган экинчи тартиптеги туунду болсо, кыймылдын ылдамдануусуна барабар болот. Бул эки формуланы билесиңер, булар биздин дептерибизде бар. Аларды кайталап алдык. Эми дагы физикада жана техникада туундунун колдонулушуна карата маселелерге токтолобуз. Жалпысынан алганда, y барабар fx кандай гана көз карандылык болбосун, анын туундусу y барабар fx функциясынын өзгөрүү ылдамдыгын түйүндүрат. Мисалы, бир тектүү эмес АБ стержендин сызыктуу тыгыздыгын табуу талап кылынсын. Стержен бир тектүү эмес болгондуктан анын массасы узундугуна көз каранды болот. Эгерде узундугу L болгон бөлүктү карасак, ал бөлүккө туура келген масса m барабар FL, узундугу L болгон стержендин S чекитиндеги сызыктуу тыгыздыгы болсо, ρ барабар m' болот. Бул акыркы формуланы дептериге жазып аласыңар. Жазып алдыңыздарбы? Азыр ошол формулага карата маселе чыгарабыз. Маселебиз төмөнкүдөй. Биринчи маселе. Узундугу 40 см болгон АБ зымынын учунан L см аралыкта турган С чекитине чейинки бөлүктүн массасы ml барабар 3 көбөйтүлгөн L'дин квадраты кошулган 7L барабардыгы менен аныкталсын. Зымдын ортосундагы чекиттеги, зымдын Б учундагы сызыктуу тыгыздыгын табуу керек. Бул маселе жогоруда айтылган ρ барабар m' формуласын колдонуп чыгарылат. ρ барабар m'. Бул барабар 3 көбөйтүлгөн L'дин квадраты кошулган 7L'дин туундусу барабар 6L кошулган 7. Анда зымдын ортосундагы чекиттеги, башкача айтканда, S'нын мааниси 20 болгондогу тыгыздык барабар болот 6 көбөйтүлгөн 20 кошулган 7 барабар 127 грамм сантиметр. Ал эми Б учундагы тыгыздык болсо, ρ 40 барабар 6 көбөйтүлгөн 40 кошулган 7 барабар 247 грамм сантиметр болот. Демек, биринчи жооп 127 грамм сантиметр, экинчи жооп 247 грамм сантиметр. Экинчи маселе. Нерсени 0 градустан Т градуска чейин ысытканда, ал куу сандагы жылуулукту алат. Жана жылуулук саны температурасынан көз каранды болот. Жылуулук санынын өзгөрүү ылдамдыгын табуу талап кылынса, жылуулук санына Qx'тен температура боюнча алынган туунду нерсенин жылуулук сыйымдуулугуна барабар болот. С барабар Q'X. Бул С чоңдук физикадагы, айрыкча молекулярдык физикадагы чоңдук болуп эсептелет. Нерсенин сыйымдуулугу. Эми сабакты бекемдөө максатында окуу китебинен 63 маселеге токтолобуз. Зениттик куралдан жогору кара вертикалдуу багытта V барабар 200 метр/секунд башталгыч ылдамдык менен снаряд атылды. Убакыттын Т барабар 15 секунд жана Т барабар 25 секунд моменттеринде снаряд жогору көтөрүлөбү же төмөн түшөбү? Бул маселени чыгарууда жогоруга карай вертикалдуу багытта атылган снаряддын кыймыл закону x барабар vt кемитилген жт квадрат бөлүнгөн 2 формула менен аныкталышын билишибиз керек. Жогоруга вертикал атылган снаряддын траекториясы парабола болот. Мында v барабар 200 метр бөлүнгөн секунд, ж барабар 9,81 метр секунд квадрат, же болбосо 10 метр секунд квадрат. Бул сүрөттө снаряддын аракет траекториясын көрүп жатабыз. Эң бийикке чыккан убакытта снаряддын ылдамдыгы 0 барабар болот.
Бул эң бийикке чыккан убакытты кыймылдын ылдамдыгын эсептөө менен табабыз. Кыймылдын ылдамдыгы бул убакытта нөлгө барабар болот. Кыймылдын ылдамдыгы барабар аракет законунан алынган туумдуга, башкача айтканда 200 кемитилген 5 квадраттын туумдусу. Бул барабар болот 200 кемитилген 10. Снаряд эң бийикке чыккан убакытта анын ылдамдыгы нөлгө барабар болгондуктан ал убакыт 200 кемитилген 100 барабар 0 теңдемеден аныкталат. Мындан т барабар 20 секунд. Демек, т барабар 20 секунд болгондо снаряд эң жогорку бийикке чыгат. Демек, т барабар 15 секунд болгондо снаряд али көтөрүлө баштаган болот. А т барабар 25 секунд болгондо снаряд төмөн түшө баштаган болот. Бул тапшырмалардын чыгарылыштарын дептериңиздерге жазып алгыла. Өз алдынча иштөө үчүн китебиңиздерден 64 жана 65 маселелерге көңүл бурасыңар. Бул убакытта СТ функциянын өсүү жана кемүү аралыктарын, ошондуктан анын кыймыл багыттарын өзгөрүү үчүн анын туумдусунун белгилерин аныктап аласыңар. Жана ошол убакытта ылдамдууларды эсептейсиңер. 65 маселеде чекиттин окко карата айлануу кыймылы закон боюнча берилген, убакыттын т моментиндеги жана т барабар 4 секунд болгондогу бурчтук ылдамдыгын табуу керек. Бул учурда дагы ылдамдыктын формуласы, башкача айтканда кыймыл законунан биринчи тартиптеги туунду алуу менен эсептейсиңер. Үй тапшырмасы катары 66 маселени иштейсиңер. Массасы 3 кг болгон нерсе st барабар t квадрат кошулган t кошулган бир закон боюнча туз сызыктуу кыймылдайт. Мында x сантиметр менен t секунд менен таасир этүүчү күчтү жана кыймыл башталгандан 2 секундтен кийинки кинетикалык энергияны тапкыла. Бул учурда биз Ньютондун экинчи законун жана кинетик энергияны табуу формулалардан пайдаланабыз. Аларды физика курсунан жакшылап эстеп, аларды колдоносуңар. Биз силер менен аткарылган тапшырмаларды кайтарым байланыш формасына кандай экендигин эскертип коем. Тема боюнча алган билимиңиздерди дептерлерге жазып, берилген тапшырмаларды убагында аткарып, тапшырмалардын аткарылышын онлайн түрүндө менин жеке WhatsApp номеримге жөнөтсөңүздөр болот. Ошондой кылып кайтарым байланыш жасайбыз. Тапшырмалардын аткарылышына карап, электрондук күндөлүккө баа коюлат. Урматтуу окуучулар, коронавирус оорусуна байланыштуу карантин убагында өтүлүүчү онлайн сабактарга ар дайым активдүү катышкыла. Берилген тапшырмаларды аткарууда өздүк гигиенаны сактагыла. Колдонулуучу окуу куралдарын таза болсун. Ручка, телефондорду антисептикалык каражаттар менен тазалап колдонгула. Ошону менен биздин сабагыбыз максатына жетти деп ойлоймун. Кийинки сабакта көрүшкүнчө саламатта болгула.